Тулпар кадырын сынчы билет. Кыргызстанда чогултулуп чыгарылган темир күлүктөрдүн бири Chevrolet Tracker'ди автосалондо эмес, Бишкектин жолдорунда чогуу сынап көрөлү. Ушунча кыска убакытта 80ге чыкты. Жакшы жолдо дагы, жаман жолдо дагы болушунча сынап унааны айдап көрдүк. Унаанын баалары жана бөлүп төлөө шарттары тууралуу так түшүндүрүп бербесек болбос. Бөлүп төлөө боюнча 20% биринчи төлөмү болот, калганы 5 жылга чейин бөлүп төлөсө болот. Тулпар Motors авторынакка кандай жаңылык киргизе алат? Автопарктагы абалды жана бааны салыштырып көрсөк, дагы да түшүнүктүү талдай алабыз. 80-90-2000 жылдары чыккан унаалар турат. Унаа завод ачылары менен Кыргызстан алгачкы пайдасын көрө баштады. Деп Кыргызстандагы көпчүлүк мырзалар унаа алууда кузовду текшеришет. Мындан ары кыргызстандыктар заводдон жаңы чыккан Кыргызстандагы биринчи кожоюну болуп унаа алууга мүмкүнчүлүгү бар. Алдыңыздарда Chevrolet Tracker. Кыймылдаткычынын көлөмү 1.2, жүрүү котормосу өзү которот. Алдыңыздарда мына ушул унааны кенен тааныштырып, өпкө жүрөгүн текшерип, тест-драйв кылып көрсөтүп беребиз. Chevrolet Tracker'дын ачкычы жок унааны башкарууга мүмкүнчүлүгү бар. Ичинде отурган болсок, бул жагы отургучтары эко-кожа, ичинде мультируль, артка камера, тегеретеси бүт датчиктер, үстүндө панорама, дагы жашоого керектүү бардык шарттар каралган. Азыр анда эмесе унаанын өпкө жүрөгүн текшерип көрөлү. Ушунча кыска убакытта 80ге чыкты. Chevrolet менен болжолу 15-20 километрдей жакшы жолдо дагы, жаман жолдо дагы болушунча сынап унааны айдап көрдүк. Азыр эми негизи өпкө жүрөк болгон капоттун астын ачалы. Кыймылдаткычынын көлөмү 1.2, турбинасы менен болгондугу үчүн унаанын абдан тартышы жакшы экен. Бирок ашыкча үн жок. Кыймылдаткычынын негизи мындай түзүлүшү жөнөкөй эле, бензин 3 цилиндрден турат. Айтмакчы, Chevrolet Tracker өзү жол тандабастын чаканырагы болгону менен 100 чакырымга 6,5 литр май коротору мүнөздөмөсүндө жазылган. Бензинди үнөмдөө жагынан Honda Fit'ке атаандаш экен. Алды тартат 132 аттын күчү бар. Унаанын жалпы салмагы 1 тонна 690 килограмм. Бардык аракетти панель жана үн коштоочу менен айдоочуга маалымдап турууга жөндөмдүү унаа. Chevrolet Tracker'дин баасы 22.000 акш доллары. Эми эконом класстагы модель Chevrolet Cobalt'ты жана аны бөлүп төлөө шарттары тууралуу кенен айтсак. Эгерде сизде 250.000 сомдой эле акчаңыз болгон болсо, мына ушул 2024-жылы чыгарылган Chevrolet Cobalt унаасын 2 пакеттен чыга элек, пробеги 0. Бул кафелден башка жаман жолду тебелей элек. Мына ушул унааны айдап кетсеңиз болот. Калган сумманы сизге 5 жылга бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Азыр мына бул жерден чыккан таблицадан болгон шарттарды сиздерге түшүндүрүп беребиз. Chevrolet Cobalt'ın заводтон чыккандагы баасы 1.215.217 сом. Анын 20% 243.000 сомду төлөсөңүз, калган 974.000ди 5 жылга бөлүп кутулуу мүмкүнчүлүгү берилет. Жылдык үстөк 8%. Ошондо сиз ар айда 19.752 сомдон төлөп турасыз. Мындан тышкары, унааны камсыздандырышыңыз керек. Ал сиз жана банк тандаган камсыздандыруучу компаниянын бааларынан көз каранды. Бул эми 2024-жылдын сентябрь айында алынган маалыматтар. Ишкана улам шарттарды жеңилдетип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн үстүнөн иштеп жаткандыктан алдыда көп өзгөрүү болоорун эске салабыз. Негизи эң жөнөкөй комплектациядагы Chevrolet Cobalt'ын заводдогу баасы $11.000 тегерегинде башталат. Ушул эле система менен жогоруда тест-драйвдан көрсөткөн Tracker'ди же Onix, Labo жана башка модельдерди өз алдыңызча эсептеп көрсөңүз болот. Унаанын баасынын 20%ын аласыз дагы, калган сумманын үстүнө 8% жылдык үстөктү кошуп 5 жылга бөлөсүз. Жакшы жери унааны кепилдик менен аласыз. 6 жолу сервисный обслуживание деп. Ошол 6 жолу сервисный обслуживание болот.
Негизи гарантия 3 жылга чейин беребиз, же болбосо 100 000 километрге чейин. Салонный фильтрин карайбыз, майын карайбыз, колодкасын карайбыз. Мындайча айтканда, обычный сервисное обслуживание, керектелүү, мисалы, колодкасы, ошо майы, фильтрлери каралат. Эми өлкөдөгү авторынок менен салыштырып талдап көрөлү. Жогоруда 2024-жылкы кобальттын заводдогу баасы 1.251.000 сом деп маалымдаганыбызды эстеп туруңуз. Машина кежиден 1.300.000 сомго чейинки сатылып жаткан 2024-жылкы бензин автоунааларды карап көрсөк, болгону 10 гана темиргүлүк чыкты. Мисалы, биринчиде турган Hyundai Elantra Кытай өлкөсүнөн чыгарылганы жазылып турат. Бензин кыймылдаткычынын көлөмү 1.5. Албетте, комплектация, дизайн жагынан ар кимдин табити ар кандай, бирок математикалык эсеп жана шарт баарына түшүнүктүү. Мисалы, базарда сатылып жаткан унааны ортомчу соодагердин колунан жана кепилдиги жок аласыз. Эгер техникалык маселе чыкса, сырттан тетик алдырууга туура келет. Tulpar Motors'тон кепилдиги менен заводдон түз аласыз жана бөлүктөлөө шарттары салыштырмалуу жеңилирээк. Кайсынысы ыңгайлуу талдап көрсөңүз болот. Дагы бир өзгөчөлүгү, ата мекендик компания өзү өндүрүп чыккан унааларды канча бир жыл өткөн соң базар баа менен баалап, кайра сатып алып, жылы жаңысын сунуштайт. Кадимки Япония, Корея өңдөө өлкөлөрдө ишке ашып жаткан система. Бөлүктөлөө шарты жеңил болгондуктан эл заводдон түз жаңысын алып, жол кырсыгына кабылган техникалык жактан эскирген унааларды сыртка сатып келет. Жапондар Toyota, Honda, Корейлер Kia, Hyundai айдагандай эле Өзбекстандын жолдорунда да азыр Tulpar Motors чогулта баштаган Chevrolet басымдуулук кылат. Кыргызстандагы автопарктын абалы жогоруда аталган мамлекеттерден кескин айырмаланат. 2024-жылдын январь айынан июнга чейинки аралыкта Кыргызстанга 71.000 унаа сырттан ташылган. Анын 38.570-и Кытайдан, 16.793-ү Кореядан алынып келинген. Бирок сырттан келген унаалардын баары эле Кыргызстанда калбайт, ички рынокко жана сыртка сатылат. Кореяда 5 жыл ичинде чыккан такси катары айдалып же анча оор эмес жол кырсыгына кабылган седан, универсал, жол тандабас унаалар миллион сомдон өйдө карай башталат. Tulpar Motors чыгарган темир аргымактар кепилдиги жана бөлүп төлөө жолу менен өзгөчөлөнүп, жаңы атаандаш катары рынокко киргени турат. Бул мамлекеттик саясаттын негизинде ишке ашып жаткан кадам. Анткени миллион сомдон өйдө темир күлүк алганга чама чаркы жетпегендер заводдон чыкканына 20 жыл болуп, техникалык жактан эскирген унааларды айдаганга мажбур. Бишкектеги негизги унаа базарда турабыз. Бул азыр 5-сектор, артында 8-сектор, бул жакта дагы 2 сектор бар. Мына ошолордун бардыгында 80-90, 2000 жылдары чыккан унаалар турат. Мына ушул жерден эле өлкөдөгү автопарктын акыбалын анализдесек болот. Өлкө Бажы Союзуна кирип, мындан тышкары оң рулдуу унааларды импорттоого тыюу салгандан кийин автопарктын жаңылануусу токтой түшкөн жана унаалардын баасын көтөргөн. Мисалы, бүгүнкү күндө өлкөдө эң кеңири колдонулган 2003-жылкы Honda Fit'тин баасы $7200 тегерегинде. Унаага болгон муктаждык коррупциялык жолдору менен Армения, Абхазия, Россиянын номерлери тагылган темир аргымактарды ташып кирүүгө жол ачканын буга чейин чагылдырганбыз. Натыйжада өлкө юридикалык мандами бар, эскирген унааларга толду. Бул бир жагынан экологиялык көйгөйлөрдү жаратты. Анткени эски унаалардын катализатору жок, болсо да мөөнөтү өтүп кеткендиктен зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруусу жогорку деңгээлде. Өлкөдөгү автопарктын абалын жакшыртып, элке шарт түзүү үчүн президент Садыр Жапаров 2023-жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев Кыргызстанга келгенде сүйлөшүүнү баштаган. Бир жыл ичинде Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешкен автозавод ачканга жетишти. Заводдун наркы, жер тилкесин жана башка инфратүзүмдү кошпогондо $5 миллион барды. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү $50 миллион экени да жарыяланган. Унаа завод ачылары менен Кыргызстан алгачкы пайдасын көрө баштады. Мурда мамлекеттик мекемелерди унаа менен камсыздоо үчүн казынадан миллиондогон каражаттар сыртка кетип турган болсо, Tulpar Motors ачылары менен акча ички базарда калды. Маселен, жакында эле финансы министрлиги 60 даана Chevrolet Tracker унаасын алды. Ошол эле учурда мамлекет арзан жана кепилдиги жогору унаалар менен камсыздалды. Мындан тышкары, Олимп оюндарынын жеңүүчүлөрүнө да ата мекендик өндүрүштөн белекке берилди. 4,5 гектарды ээлеген заводдо жылына 10.000 даана унаа чыгарылары, бул кубаттуулук кийин 30.000 унаага чейин жетери кабарланган.